Көрдүңөр мына Чоктал айылында буйсик келатып 3 жылкыны сүзүп экөө ордунан мерт кеткен, бирөөсүн тирүү алган Караңжан болуп. Эми жакында эле Чоктал жакта ушундай эле жылкыны сүзүп өлтүрөсүзгөн. Эми суроо, эмнеге ГОБУД кызматы, бул жол коопсуздук кызматы иш алып барбайт? Эмнеге местный администрация, ошол жакта айыл өкмөттөр бул жаатта иш алып барышпайт? Ушинтип эл кырыла береби? Ушинтип адамдардын өмүрү жөн эле үзүлө береби? Ушинтип малдын ээлери малдарын жоготуп кое беришеби? Өткөндө 1000 сом, 2000 сом штраф жазыш керек. Эгер көчөдөн көрүп калсаңар, 102 кызматын чакырып, ГАИ кызматкерлери келип, малдын ээсин тап, малдын ээсине айыппул салып, малдын өзүн болсо штраф сарайга камап койсун десем, айрымдарыңар жазып чыктыңар, сен жанакы депутат малга налог салсын дегенде эле чыктың деп. Эми ойлосоңор, малдын ээсине 1000 сом, 2000 сом төлөп койгон жакшыбы, же 70, 80, 100 миң сомдук жылкысын жоготкон жакшыбы? Жана ошондой эле адамдын өмүрү, мал жандын мейли ошол айып пулдан дагы жогору турат да. Азыркы күндө көрүп атасыздар, мына ГОБУД ушу мал жыл сайын ушундай болот. Мен уже канча жылдан бери эле байкап келе жатам, иш алып барышпайт. Жанакындай бурчтарга туруп эле ар кайсы жерде жезлын көтөрүп алып тура беришет, бирок ушул малдын ээсин таап, мал штраф сарайга малды алып барып, элге түшүндүрүп, малыңарды чыгарбагыла деп жүргөнүн мен бир да жолу көрө элекмин. Бир эле жолу инцидент болгон ушундай. Жаңылбасам, Октябрьскийби же Первомайский райондон, ушу Бишкек шаарынан, магистраль жактан жылкыларды камап койшкан да. Бир жолу болгон. Башка случай мен көрө элекмин. Бирок мейли Бишкек шаарынын ичинде жүргөндөр, Кудайга шүгүр, жарык бар, машиналар акырын жүрөт, бирок трассаларда адамдар өлүп атпайбы? Канча деген мына түптө, по-моему, жаңылсам Михайловкада бир үй бүлө целый жок болуп кетти. Бир 2 ай мурун. Былтыр мына Таласта, Индия деген айылда жаңылбасам 5-6 адам каза болуп кетти. Ушундай айынан мунун бир нерсе кылыш керек, болбойт.